Биздин ушул туристтик аймакта баштаганыбызга 2009-жылдан бери биринчи Актал местнардын ичинде эле ички туризмди баштаганбыз. Анда Ылдый жакта Саржагаш участкасынан алдык элек жер. Аякта 6 жыл иштетип, баягы чын-чынына келгенде бир уул жок чыктык элек. Анан жылдан жылга коноктор тосуп баягы расширение болуп дегенде. Анан боз үйлөрдү көбөйтүп, анан бизге бир денелик жер болуп калган ушул кошо коныш участкасын ижарага алып 5 жыл алдык, андан кийин 10 жыл алдык. Мына былтыркы жылы Лескос менен акциондун негизинде 25 жылга акциондон утуп алып, проектти жазып, ошентип алдык. Эми шүгүрдөй. Азыр боз үй бар. Анан Актал агенттиги фондунан проектти жазып 2 миллион 900 сом каржы алдык, 2% менен туризмди колдоо боюнча. Анан ал негизги максат ушул территорияны тосуп, жаңы бир 85 баш боз үй күн чырагы менен жарыктандыруу, анан апрель бир үчтү да келечекте кышкы туризмди өнүктүрүү максатында. Президенттин жарлыгы туризмди колдоп атат, ишкерлерди колдоп атат. Ошонун негизинде дагы бир Акталда бир жаңылык жүргүзүп коелу деп апрелде тургузуп, кышкысындагы туристтерди кабыл алалы деген максат бар да. Ошондо бир жол көрсөтүп берип, ошентип лагерь ачканбыз. Аны унубуз иштетет. Биз бияктан тосуп алабыз. Узайын болуп, ат турларыбыз бар, жөө турларыбыз бар. Эми жылдан жылга туризм өнүгүп келет. Ушундай бир жерибизде тынччылык, бир бакубат жашоо болуп турса эле, келген коноктордун саны да көбөйөт экен. Келген коноктордун саны көбөйгөн сайын дагы жайылткым келет экен, дагы бир жакшы бир жаңылыктар баягы үй кылат экенсиң. Ошонун максатта эми жайкы туризмде өнүп алдык, эми кышкы туризмди дагы өнүктүрөлү деген. Көбөлөр. Чоң рахмат. Американецтер келет, көп эле жерден Кытайлар келет. Корейлер келет, көп мамлекет. Ашканасы. Ашканасы. Тил жагы Кеңестер өздөрү каалаган тамактарды айтат, алар жасап беребиз. Көбүнчө улуттук тамактарды жасап беребиз.